Мындан 20 жыл мурун 17 мартта Аксыда эл бийликке каршы чыккан. Каргашалуу окуяда бийликтин огунан 6 азамат каза болуп, 30га жакын киши жараат алган. Анда жөө жүрүшкө чыккан эл жердин сатылуусуна жана бийликтин жүргүзгөн саясатына каршы пикирлерин билдирип, үзөңгү куушту Кытайга бербөө талаптарын коюшкан. Анткени жерлердин сатылуусу элдин бийликке болгон чыдамын такыр жоготкон. Ал күн мындагы жергиликтүүлөрдүн бүгүнкүдөй көз алдында. 5 балам бар. Сатым ошондо 45 жашта болчу. Бийликтин күнөзү менен ошо Акаев башында турган бийликтин атка минелеринин күнөзү менен ушул жерде тынч кетип аткан элге ок атып, ошол жерден бул жакка да өткөзбөй коюшкан да, ок тийгенден кийин дагы тозушуп. Анан кан кетип, биякта Авлетимдеги ФАП бар мондай. Жакан ошол жерге алып барып, кайра эртең менен алып баргынча каны да көп кетип калган, анан ок тийгенине каза болуп калган. Кайсы жакка тийиптир? Ок ичине тийген. Кан төгүлгөн аймак тарыхый жер катары белгилүү. Мындан улам окуянын 20 жылдыгына карата Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баш болгон өкмөт өкүлдөрү Аксы окуясын жеринде эскеришти. Шейит мазарда өткөн иш-чарада маркумдардын урматына тургузулган эстеликке гүл коюлуп, Куран окулду. Жараткан Аллахым өзүңө чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбызга ولكم فيها ما تشتهي رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. Жараткан бейишинен орун берсин. Эгемен Кыргызстан деген алардын тилектери ишке аша берсин. Мен бул жакка келе жатып, ошол кездеги видеолорду дагы бир жолу көрүп чыктым. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен өзүңүз да ошол убакта чогуу жүрдүңүз эле. Сиз дагы барып элге салам дуаңызды айтып, Куран окуп келиңиз деп мени тапшырма берип жиберди. Дал ушул күнү 2002 жылы кар кетелек болчу. Жол толо колдоруна кагаздарды кармаган адамдар менен балдар, аялдар, ушул жакта отурган айрым ошонун күбөлөрү бар экенсиздер. Бүгүн ошол окуяга катышкандар келип отурасыздар. Ошол күн көз алдыңарда дагы эле бүгүн турса керек. Андан бери 20 жыл өтсө дагы жүрөктөгү жаралардын бүтүшү кыйын. Окуянын курмандыктары Бишкектеги Алатуу аянтында да эскерилди. Анда мамлекет башчысы 2002 жылы Аксы окуясында жана 2010 жылы апрель окуясында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун элесине арналган монументке гүл койду. Аталган монументке коомдук жана саясий ишмерлер, активисттер, Аксы окуясынын катышуучулары да өздөрүнчө гүл коюп, маркумдарды эскерди. Ошондой эле президент Садыр Жапаров бул окуяга байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Аксы районунун тургундары эл байлыгын талоонго алууга, өлкөнүн улуттук байлыгын сатууга макул болбогон азаматтарды кысымга алган текебер бийликке жалтанбастан каршы чыгышкан. Авторитардык жана коррупцияга чырмалган режимге каршы чечкиндүүлүк, каармандык менен күрөшкөн. Келечекке кайдыгер карабаган аксылыктар өз кызыкчылыгынан эл кызыкчылыгын жогору койгон. Аксы жергеси жыл өткөн сайын өзгөрүүдө. Бүгүнкү күндө калыстыкты туу туткан элибиздин эркине каршы келген буга чейинки жагымсыз окуялардан, урунттуу учурлардан сабак алып, демократиялык өлкө катары өнүгүүгө, бакубат жашоого умтулуу биздин башкы мүдөөбүз. Мына ушундай асыл максаттарга жетүү менен кыргызстандыктардын ынтымагын чыңдап, коомчулуктагы бөлүнүп жарылууга жол бербейбиз. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Кыргызстаныбызда ар дайым тынчтык болсун. Ушул эле күнү Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев Аксы окуясына тийиштүү баа берилбей жатканын парламентте айтып чыкты. Ал окуяга катышкандарга баатыр наамын берүүнү сунуштады. 2018 жылы да сунушталып, бирок колдоо таппаганын кошумчалаган. Эскерүү иш-чарасы катары көңүл бурулуп жатканы жакшы жышан, бирок апрель окуялары сыяктуу Аксы окуясына да баа берилиши керек. Ошол себептен Аксы окуясынын катышуучуларына Аксы окуясынын баатыр ардактуу наам менен сыйлоону сунушту. Ошо Алмаз Акунжанович, мен сизден суранам, президентке жеткизип, ошого биз көңүл бурсак. Урматтуу төрага Талант Турмаш, сиз дагы протоколду тапшырма берип койсок, мен ойлойм жакшы болот деп эсептейм. Ошо начальник милиция, мен тааныгандан аким, прокурор, анан калган формачандарды тааныбайм, көбүн тааныбайм чындыгында.
кыргалап басып келди. Бийликтин огунан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө 2010 жылдан кийин көңүл бурула баштаган. Бишкек шаарынан 6 батир бөлүнүп берилген. Бирок жабырлануучулардын жарасы азырда айыга элек. Анткени окуяга саясий да, мыйзамдуу да толук баа берилбей келет. Узак убакыт өткөнү менен жоопко тартылган эч ким болбоду. Эл билген күнөөкөрлөр да бийликтин айланасында эле жүрөт. Тынчтык үчүн күрөш опурталдуу, оор иш экендигине карабай, Аксы окуясы эркиндикти туу туткан элдин өлкөдө кландык башкарууга жол бербестигинин анык далили болду. Тарыхый өнүгүүбүздө бизде мына бир эмес 3 жолу мындай бийлик алмашкан окуялар болуп өттү. Ушул окуялардын башаты бул биринчи кезекте Аксы окуясы менен байланыштуу. Мындайча айтканда бир эле окуя катарында эмес, бир Кыргызстандын кийинки өнүгүшүнө таасир эткен бир процесс катарында карасак болот да. Тарыхый окуялардын деги эле тарыхты үйрөнүүнүн негизги максаттарынын бири бул ошол өткөн окуялардан сабак алып, болгон мүчүлүштүктөрдү, өкчүлүктөрдү, кемчиликтерди кайталабай келечекке багыт алуу болуп эсептелет да. Бул өңүттөн алып караганда биз толук бойдон ушул окуядан бир жыйынтык чыгарылды деп айтууга болбойт. Аксыдагы каргаша эгемен Кыргызстандын тарыхында тынчтык жүрүшүнө чыккан элге ок атылган биринчи окуя катары белгилүү. Аксы жергесинен башталган саясий күрөш президенттик үй бүлөлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айланып, 2005 жылы мартта ал кездеги президент Аскар Акаевдин бийлигин кулатууга негиз бергени айтылат. 20 жыл ичинде Аксы окуясына укуктук баа берүү маселеси бир нече ирет көтөрүлүп, бирок иш аягына чыккан эмес. Жогорку сот Аксы окуясы боюнча кылмыш ишти кайра тергөөнүн зарылдыгы жок деген чечим чыгарган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Атайын Жумалык үчүн.